Африка сапары 8-күн. Кускус. Эрте менен Агадир шаарынын айланасындагы шаарчанын тар жолдорун аралап, негизги көчөсүнө чыгып, Агадир шаарына жөнөдүк. Агадирге жеткенде шаардын дароо эле атмосферасы байкалат. Пальмалар менен курчалган кең жолдор, океандан согуп турган салкын шамал жана жай баракат басып жүргөн туристтер. Агадир шаарына бир аз көбүрөөк убактыбыз кетип калды. Алтынбек шаардын башка бөлүгүнө, мен башка бөлүгүнө. Алтынбек велосипедке бир тетик, тагыраагы, сапаттуу подножка такыр эле таппай койду. Ал эми мен болсо тамак бышырганга газ плитасы. Шаардан чыгып баратканда банан, курма бакчалары деле бар экен. Шаардын чыга беришиндеги бир кафеге токтоп, курсакты тойгузуп алганы деле жетиштим. Кафедеги жаш балдар менин калпагыма аябай кызыгышты. Шаардан чыгып Алтынбекке көз жолугуп, кайра жолубузду уладык. Агадир шаарынын ичине бак дарактарды отургузуп, айлана чөйрө кичине жашыл болуп турса, чыгаар замат эле сапсары кумдуу айлана чөйрөгө айланды. Кийинки калконушта эки домдордун арасы деле кум экен. Жыйнай берип, кайра жыйнагысы келбей калгандай эле сезилди. Айтор, Сахара чөлүнүн кандайдыр бир таасири. Достор, азыр арабский мындай биздин айран менен каша сыяктуу экен. Азыр биринчи жолу ичип көрүп атам. Аябай даамдуу экен. Кускусту буудайдан жасашат экен. Майга бышырышабы, Айтор аябай даамдуу жана тоюмдуу. Калконуштар деле көп экен. Биринин артынан бири эле өтүп жатты. Араб өлкөлөрүнүн баарында эле күн батуулары өзгөчө кооз. Заправка кылган жигиттен барып, имараттын артына чатырыбызды тиксек болобу десек, ичине эле тигип алгыла. Түндө өзүм көз салып турам деп айтты. Чатырдын ичинен тамактанып Эсолуга кеттик. Африка сапары 9-күн. Эртең мен туруп Алтынбек менен 2-3 күнгө кайра коштоштум. Кечээ күнү буттун ахиласын чоюп алган болчу. Велосипедди тебиш өтө эле оорундук жаратат. Жаткан жерибизден 270 км аралыктагы шаарга барып, бутту эс алдырып калыбына келтирейин деп айтты. Чечеми албетте туп-туура. Эч кандай көйгөйсүз сапарымды өзүм кайра уладым. Буйруса 3 күндө жолугабыз. 5 км өтүп, базарчадан 2 банан гана эртең мененки тамагыма жетиштүү болду. Сатуучу чоң мандарин белекке берип, жакшы сөздөрдү айтып кубандырды. Базарчадан бир аз өткөндө эле Тизнит провинциясы башталды. Айлана чөйрө дароо эле сапсары ээн талааларга айланды. Жергиликтүү калк айлана чөйрөнү кичине болсо деле жашылдандыруу максатында жолдун бойлоруна бир аз болсо деле бак дарактарды тигишиптир. Жолдун боюнда таштуу жерлерде тыйынчычкандарды да көп байкадым. 40 км аралык өтүп, Тизнит шаарына да жетип калдым. Эртең мененки 2 банан аз болуп калыптыр. Курсагым аябай ачып, биринчи көрүнгөн кафеге кирсем жалаң гана туристтер экен. Бир аз эс алып, кайра жолумду уладым. Шаарды экиге бөлүп турган узун чеп дубал бар экен. Ичинде албетте шаардын эски бөлүгү. Тизнит шаарында биринчи көзгө илинген нерсе велосипед айдоочулары өтө көп экен. Мектеп окуучулары, студенттердин эң негизги транспорту окшойт. Экинчи байком, туристтердин баары эле жашы өтүп калган адамдар экен. Алардын балдары, неберелери баары эле Агадир жакта серфинг терип жүрүшөт окшойт. Суу тамак аш запастарын толтуруп, шаардан да чыгып кеттим. Кийинки шаарчага дагы 100 км бар болчу. Эки шаарчанын арасында саналуу гана калконуштар, кафе, магазиндер да жок экен. Бар нерседен сүйлөсөм, узун подъемдор жана күндүн ысыктыгы бир аз салкын шамал уруп тургандыгы кубандырып турду. Узун подъемдордун биринде сигнал басып өтүп кеткен фуранын ичинде Алтынбек да бар экен. Биз жаткан жакта 4-5 саат попутка издеп, акыры таптыр. Саат 4-төрдөн өтүп, жолдун боюндагы кооз бактын түбүндө айлана чөйрөнүн кооздугуна суктанганча курсагымды да тойгузуп алдым. Андан ары дагы подъем жолдор бүтө элек. Күн батканча жакшыраак коопсуз жер таап, жолдон 50 метр алыста палаткамды да тигип алдым. Баса, бул сериянын атын кандай койсок болот? Оюңуздарды жаза кетиңиздер. Достор, сапарымдын башкы демөөрчүсү Новотек курулуш компаниясы Бишкекке сонун көрүнүш менен Дубай турак жай комплексин салып жатат. Астына аккаунттарын белгилеп кетем, сөзсүз түрдө кирип таанышып кетиңиздер. Баса, баарыңыздарга терең ыраазычылык ушул сапарымдын колдоп жатканыңыздар үчүн, лайктарды басып, ошондой эле жылуу сөздөрүңүздөрдү жазып жатканыңыздар үчүн, ошол жылуу сөздөрүңүздөр сөзсүз түрдө мага бул сапарымда кандайдыр бир мотивация, күч кубат берип жатат десем болот. Көрүшкөнчө.